Кыргызстанда алгачкы ИВЛ жабдыгы жасалды. Жакында пайдаланууга берилет. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов Ош шаарына жасаган иш сапарынын алкагында Ош шаардык клиникалык ооруканасына барды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. 263 орундук медициналык мекеме 2019-жылы пайдаланууга берилген. Клиникалык ооруканага Кытай Эл Республикасы 14 даана заманбап медициналык жабдуу берүүнү пландаган. Учурда аларды коюу үчүн атайын имарат талап кылынат. Клиникалык ооруканага КТ, МРТ жана рентген аппараттарын коюу шарт. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу илдетти так жана тез аныктоо үчүн мындай ооруканалардын жана медициналык жабдуулардын иштеп турушу маанилүү. Кошумча имаратты жеңил конструкциядан салуу жагын караштырып көргүлө. Бирок ошол эле учурда кышкысын жылуу болгондой болуш керек, деди премьер-министр. Ошондой эле өкмөт башчы Ош шаарындагы Кыргыз Унаа курулуш заводунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Ишкана электробустар менен ГЭСке керектүү жабдууларды чыгарууга адистешкен. Мындан тышкары өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттарды ИВЛ чыгаруу пландалган. Сыноо үчүн бирөө жасалды. Кубатбек Боронов медициналык жабдууну тез арада Бишкек шаарына жиберип, адистердин сыноосунан өткөрүүнү сунуш кылды. Булак Назарнюс Чекиткейжи. Нурлан Насип. Аселдин абалы акырындап жакшырууда. Авто кырсыкка кабылып ооруканада дарыланып жаткан ырчы Асел Кадырбекованын бүгүнкү күнгө карата абалында жылыш бар. Бул тууралуу анын жолдошу Нурлан Насип тарабынан маалым болду. Айтымында Аселдин абалы акырындап жакшырууда. Ал интенсивдүү палатада дарыланып жатат. Күнү түнү жанындабыз, жылыш бар, дейт ал. Окуянын чоо жайы ырчы Асел Кадырбекова 26-июнда Бишкек шаарында жол кырсыгына кабылган. Эки унаанын кагылышуусунан 3 адам жаракат алган. Кырсык көчөгө орнотулган видео байкоого жазылып калган. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген ырчы кайра жандандыруу бөлүмүнө эс учун билбеген абалда жаткырылган. Бишкек ШИИБи кырсыктын чоо жайы тууралуу айтып, жол кырсыгын жараткан деп шектелген жаранга карата Свердлов райондук соту тарабынан 1 айга СИЗО 1ге камакка алуу чечими чыкканы маалымдалган. Учурда ооруканада жаткан ырчы Асел Кадырбековага операция жасалган. Булак Багыт Чекиткейжи. Бишкек шаардык мэриясынын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев жаңы кызматка дайындалды. Бул тууралуу 26-июлда жергиликтүү басылмалардын бири Өздүк булактарына таянуу менен жазып чыкты. Маалым болгондой, Балбак Төлөбаев өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Эртең аны тааныштыруу болот. Балбак Төлөбаев шаардык мэриянын аппарат башчысы кызматын 2018-жылдан бүгүнкү күнгө чейин аркалап келди. Булак Назарнюс Чекиткейжи. Анда ким? Кана ким эле дейсиңер? Бирөөнү жамандап атканда бир жактуу болбой, скептикалык көз караш менен караш керек экен. Жок дегенде пайыздык сан менен таразалап үйрөнөлү. Угуп алып эле ар кимди ээрчигендер миң деп саналат. Биз ошонун азабын тартып атырбыз. Эмесе кезек Талас элинен чыккан жамакчы депутат менен бизнесмен, депутат, экс-премьер-министрде. Булар эмне кылып коюшту дегендер четтен чыгат. Бабанов Өмүрбек өз учурунда микро, макроэкономикалык реформаларды жасап баштаган эсимде. Дыйкандарды колдоду, 7% кредиттер берилсин деди. Жол коопсуздугун реформалады. Бюрократикалык кагаз иштери менен убара кыла берген. Быт-жыт мекеме контораларды организация кылды, бириктирди. Бирок тилекке каршы көп иштери, пландары аягына чыкпай, өзү менен кошо кетти. Себеби бизде бири баштап кеткен ишти кийинкиси улантпайт да. Западло, чек калппы, көч атасынын башына уланабы. Дымак деген неме? Шымды тешип чыгып атса. 6-чакырылышта СДПКдан Момбеков Рыскелди деген ярый депутат пайда болду. Салыштырмалуу, былжырап эки сөздү кошуп сүйлөм түзө албагандар болду. Сүйлөгөндү талашканды кой, бир да мыйзам сунуштай албагандар деле отуруптур го. Аны кетээринде көрдүк го. Момбеков жөн сүйлөбөйт, жамакташтырат. Жамакчы депутат десек жарашат. Анткени менен жол тармагында айыл чарба, тоо кендери боюнча бир топ маселе көтөрдү. Бул киши көңүлгө карабайт экен, бетке чаап сүйлөмөйү бар. Билинип билинбей кыргыз тилин аябай эле пропаганда кылды. Бул менин жеке оюм. Жогорку кеңеште ушундай адамдардын болгону жакшы го деп ойлойм. Анан эле сындап, тепкилеп жатып калабыз. Сен өткөндө эле жамандап атпадың белең. Сага эмне болду дегендер бар. Эй, адам болгондон кийин ой деген өзгөрөт да. Мен жамандап койдум элем деп кала бергидей робот белек. Жакшы иш кылса макта, жаман иш кылса жаманда. Бирок аша чаппа.
Сүйсөң дагы, жек көрсөң дагы ченеми менен кыл. Таластан чыккан чыгаандар көп. Бирок менин бул сериям 2 гана кишиден турат. Чүйгө баратам. Замир Казакбаев. Марттан бери Кыргызстанга Орусиядан 19 миңден ашык мекендеш келди. Ушул жылдын 20 мартынан 24 июлга чейин 78 авиакаттам жана Казакстандын аймагы аркылуу 52 автобус менен 19.111 адам Орусиядан Кыргызстанга жеткирилди. Мекенине кайтуу үчүн кайрылгандар көп болгондуктан Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бир жумада Москвадан Бишкек жана Ош шаарларынан 5 авиакаттам уюштурууну пландаштырып жатат. Бул тууралуу элчиликтин басма сөз кызматы кабарлады. Андан тышкары 2020 жылдын биринчи жарымында элчилик Орусияда каза болгон 101 адамдын сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүүгө көмөк көрсөттү. Булак Азаттык үналгысы. Мамлекеттик бюджетке 14 миллиард сом түшпөй калды. Кыргызстанда пандемиянын айынан экономика кыйынчылыкка кептелип, жыл башынан бери мамлекеттик бюджетке 14 миллиард сом түшпөй калганы белгилүү болду. Өкмөт мунун себебин жолдор жабылып, тышкы соода басаңдаган жагдайга байланыштырды. Ал эми башка бир талдоочулар пандемия шартында өлкөдө салык жана бажы жыйымдарын чогултуу начарлап, товарларды аткезчилик жол менен киргизүү күчөгөнүн айтып жатышат. 7 айда 14 миллиард сом түшпөй калды. Жыл башынан бери тагыраагы өткөн 7 айдын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик бюджетке 14 миллиард сомдон ашуун салык, бажы жыйымы жана социалдык төлөм түшпөй калган. Мунун айынан бюджеттик кызматкерлердин маянасын, пенсия жана жөлөк пул төлөөдө кыйынчылыктар чыккан. Вице-премьер-министр Эркин Насрандиев бюджетке ири өлчөмдө акча түшпөй калышынын себептерине токтолду. Бюджетке акча түшпөй калуунун себептери бардыгына белгилүү. Ошол эле чек аралардын жабылып, жүк ташуулардын кескин төмөндөшү жана карантин чаралардын айынан ишкердиктин көп түрлөрүнүн токтоп калгандыгына байланыштуу. Азыр кандай чаралар көрүлүп жатат? Учурда чоң үмүт арта турган чаралардын бири бул салык жана бажы тутумун санариптештирүү. Бул эрежелер көмүскөдөгү экономиканы сыртка алып чыгып, салык жана бажы органдарына ачык айкын каттоону жүргүзүүгө өбөлгө түзөт. Вице-премьер-министр Эркин Насрандиев кризис келе элек учурда деле салык жана бажы жыйымдарын чогултууда маселе бар экенин буга чейин өкмөттө да белгилеген. Араны ачкан аткезчилик. Коомчулукта пандемия мезгилинде өлкөгө салык төлөбөстөн товарларын киргизген аткезчилик агымы күчөгөнүн айтышууда. Жеке ишкер Кыязбек Талипов салык төлөй турган ири ишкердик толугу менен иштебей калды дегенге ишенүү кыйын экенин айтууда. Анын баамында көптөгөн ири соода компаниялары пандемия маалында кризиске шылтоолоп салык төлөөдөн качкан өнөкөт кулач жайган. Мурда кыйналып келген ишкерлер аябай эле кыйналып иштегендер пандемия учурунда мурдагыдан дагы жакшы иштеп жатышпайбы? Сырттан дүгүнөн азык-түлүк, кийим-кечи жана курулуш материалдарын ташып келип жатышкан ири компаниялардын соода жүргүзүүсү 5-6 эсе өскөнү байкалып эле турат. Дары-дармек саткан компаниялар, азык-түлүк саткан соода маркеттеринде адамдар кезекке туруп жатат. Анан кантип ошолор кризисте же банкрот болушту дегенге ооз барсын. Чоң ишкерлер ири өлчөмдөгү салык төлөсө болмок. Бирок биздин билишибизче алар салык жана бажы органдары менен келишип алып, салыкты жашырып, чек аралардан ири өлчөмдөгү товарларды токтоосуз ташып кирип жатышпайбы? Эмнеге өкмөт ошону көрбөйт? Кайра салык чогултуу түшүп кеткенине даттанып жатканы кызык. Анын чыныгы себептерин өкмөттөгү адамдар өздөрү жакшы билет. Вице-премьер-министр Эркин Насрандиев чек аралардын ачылышы менен салык жана бажы жыйымдарын чогултуу планы жолго салынып, ага карата фискалдык көзөмөл күчөтүлө турганын убада кылды. Эл аралык жардамга байланган милдет. Каржы министрлиги убада кылган эл аралык каржылык жардамдын 291 миллион доллар келип, ал акча бюджетти колдоого жана илдет менен күрөшүүгө багытталганы жарыяланган. Премьер-министр Кубатбек Боронов эл аралык жардамдын эсебинен мамлекет социалдык милдеттерин аткара турганын да айткан. Айлык маяна, пенсия жана жөлөк пулдарды өз убагында берүү үчүн кошумча каражаттарды тартып келүү үстүндө тынымсыз иштеп жатабыз. Ошентсе да бардыгыбыз байкап тургандай, кырдаал бир топ кыйындап бара жатат. Бюджеттин тартыштыгы 30 миллиард сомго чейин жетиши мүмкүн экени болжолдонуп жатат. Бул биздин кичинекей мамлекет үчүн орчундуу жүк. Бирок биз бюджетти аткарабыз деп убада бергенбиз. Аны сөзсүз ишке ашырабыз. Катылган акчанын кайгайы. Бирок экономика боюнча адистер мамлекет эл аралык жардамдын эсебинен маяна, пенсия жана жөлөк пул төлөп калган жагдай анын дефолт абалын мүнөздөй турганын белгилеген.
Мурдагы премьер-министр Темир Сариев мындай оор шартта өкмөт эмнеге Улуттук банктын карамагындагы алтын валюта запасын колдонбой жатканын сынга алган. Өкмөт азыр таяк жеп, жалкыган баладай болуп эч нерсе кыла албай калды. Биз өкмөткө өз алдынча чечим кабыл алууга мүмкүнчүлүк беришибиз зарыл. Бизде сары майдай сактап жүргөн ички резервдер бар. Улуттук банкта 2,5 миллиард доллардан ашуун алтын валюта запасы турат. Аны мына ушундай учурда колдонбогондо, анан качан колдонобуз? Ошону пайдаланып, кырдаалдан чыгуунун жолдорун ойлонсок болмок. Ал эми Улуттук банктын жетекчилиги жана өкмөт өкүлдөрү мурдагы өкмөт башчысынын бул сунушун четке кагып, өлкөнүн алтын валюта резервин пайдаланууга азырынча негиз жоктугун жана ал каражат финансы системасынын туруктуулугун кармап турууга багытталганын белгилеп, жооп кайтарышкан. Кыргыз өкмөтү эл аралык донор уюмдардан каржылык жардам сурап, 645 миллион долларга чейин жеңилдетилген насыя жана грант түрүндө колдоо тапкан. Булак Азаттык үн алгысы.